Allah adamды жаратып туруп, ага дин жиберген. Ошол дин менен жашай турган болсоң, жашооңо бакыт таалай келет. Ансыз кыйналып жүрө бересиң. Өмүр бою кыйналасың. Ибадат деген нерсе бул кулчулук кылуу деген сөз. Эгерде адам Кудайдын өзүнө кулчулук кылып, Кудайды тааный турган болсо, ибадат кыла турган болсо, бардык нерсенин кулчулугунан сырткары чыгып кетет. Кээде карап отурсаң, өмүр бою сен бир көйнөккө, же бир шымга, же бир атка, же бир эшекке, же бир машинеге, же бир болор болбос дүнүйөгө сен эмне болосуң? Көз каранды болуп, ошого кул болуп өтүп кетесиң. Өмүр бою. Бишкекте көп жыл замминистр болуп иштеген бир эжекебиз бар экен. Апа, кемпир. Анан мага келди. Анан келип отуруп, анан айтат, ажеке дейт, мен дейт, иштеп жүрдүм дейт, СССР убагында да чет өлкөдө иштедим, башка да иштедим дейт. Азыр эми каардым дейт, 80ге жакындап калдым дейт. Ошол убакта иштеп жүргөндө алган килемдер дагы деле бар, ошондо алган чашкалар дагы деле бар дейт. Бирок мен картайып атам дейт. Көрсө дейт, мен ушуларды күбөгө жедирбейин деп, ушуларды сындырбайын деп, ушуларды карайын деп өмүр өткөрүпмүн дейт. Мен буларга кызмат кылыпмын дейт. Азыр мен жакында өлүшүм билем дейт, анткени жашым жетип калды дейт. Бирок булар дагы деле турат дейт. Мен өзүм кам көрбөпмүн дейт. Мен өзүм карабай коюп турмун дейт. Ошон үчүн дейт, силердин айтып аткан сөзүңөргө мен ыраазымын, ушуну дайым айткыла деп мага ошентип айтып өтүп кетти.